Кичинекей мотурайган бөбөктөргө арналган биздин мультфильм сиздердин көңүлүңүздөр чыкты деген ишеничтебиз жана сиздерге жаккан болсо, албетте сиздерди дагы да уйкудан ойготуп биздин экранга жакыныраак алып келе алган болсо, анда мен абдан кубанычтамын, телекөрүүчүлөр. Анда биздин катарыбызга жаңыдан кошулуп, эгерде уйкудан ойгонуп, жаңы бизди көрүп баштаган көрөрмандар болсо, аларга кутман таң каалап, жана ошондой эле күнүңүздөр күлүк, көңүлүңүздөр жарык болсун. Ар бир кадамыңыздарды ийгилик коштосун деген жакшы каалоо тилектер менен эфирди алга карай улайбыз. Ал эми дагы да болсо биздин эфирде сиздер күткөн коноктор, ошондой эле сонун жагымдуу чыгармалар, ошондой эле пайдалуу кеңештер да болмокчу. Ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Ал эми бүгүн биздин куттуу студиябыздын төрүнөн орун алып отурган ушул комуз 3 буро жалгыз тээп, 3 кыл комуз чертилбейт, күйгө келбейт, чебер колсуз дейт эмеспи? Ошондуктан ошол комузга жан киргизип, чебер колу менен комузду ойнотуп, ошондой эле көптөгөн комуз менен чыгармаларды аткарып жүргөн айым, жаш талант бизде Калилова Айымкан конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Куш келипсиз биздин эфирге. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, сонун рахмат. Эртең менен негизи эле таңыңыз кандай башталат? Эртең менен жакшы. Эртең менен тургандан кийин эле сабакка кетти. Сабакка барабыз, келебиз, ошентип. Айымкан айым ушул биздин телекөрүүчүлөр менен дагы учурашып, аларга өзүңүздүн сөзүңүздү айтып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен жалпыңыздардын баарыңыздарга жагымдуу маанай каалайм. Биздин чыгармаларга күбө болуп, жакшы маанай табып берсеңиздер. Чоң рахмат, азаматсыз. Ал эми ушул көбүнчө кандай комуз менен ырдайсыз, менин билишимче? Көбүнчө кандай чыгармаларга басым жасап ырдап жүрөсүз азыркы убакта? Негизи азыркы учурда дастанчылыкка көбүнчө басым жасайм, анан кайгылуу моңдуурларга басым жасайм. Шаңдуурларга деле ырдайм, анча-мынча да, көп деле ырдай бербейм. Көбүнчө дастанчылык өнөрдү өзүм алып кеткен үчүн азыркы учурда дастанчылык өнөрдү аркалап жүргөн кезим. Азаматсыз. Ушул комузду дээрлик үйрөнгөнүңүзгө, комуз менен комузга кол ойнотуп баштаганыңызга, ырдап баштаганыңызга канча убакыт болду? Мен 8-9 классында баштадым. Өзүмдүн эжем үйрөткөн, атам бир тууган эжеси. Ошо үйдө жүргөндө эле келип, анан комуз чертип берген, кызыгып калганмын. Анан эжем Жалал атта болгон үчүн мен атай кызыкканыма байланыштуу Жалал атка барып, комуз үйрөнүп келчүм да. Анан ошентип мындай черткендерин көрүп, кызыгуум артып, анан бир жуманын ичинде эле үйрөнүп, уже мындай ырлар чертип калгам да. Демек ошол кичинеңизден баштап эле өзүңүздүн кызыгууңуз артып, анан үйрөнгөн экенсиз да? Үйдө атам дагы комуз чертет, ырдайт, гитара чертет. Ошо ата журтум чыгармачыл адамдар десем болот. Азаматсыз. Комуздан башка дагы аспаптарды ойнойсузбу? Ооба, комуздан сырткары 5 аспап ойнойм. Комузду, гитараны, оз комуз, жопожор, сыбызгы, анан пианино дагы ойнойм. Азаматсыз. Ошол ар бир аспаптын өзүнүн үйрөнүү кыйынчылыгы болот эмеспи негизи элечи? Анан кийин ошол кандай десем, ар биринин өзүнүн үйрөнүү жолу сиз үчүн кандай татаал болдубу, же болбосо өзүңүздүн баягы жаратылыштан келген жөндөмүңүз болгон үчүн бат эле алып кете алдыңызбы? Ошол тууралуу дагы кеп айта кетсеңиз. Негизи ар бир нерсе оңойчулугу жок, баардыгы эле кыйын. Анан үйрөнүп атканда негизи чындыгында комузду үйрөнүп атканда ыйлаган күндөрүм болду. Ыйлап, монтип качан үйрөнөм депчи, колдорум аябай ооруп кеткен күндөр болгон. Негизи ар бир нерсенин эле кыйынчылыгы болот. Ооба. Ушул негизи эле азыр сиз жаш өсүп келаткан таланттардын катарына кошуласыз. Ал эми келечекте дагы ушул жол менен кетип, ушуну дагы алдыга карай улап, ушул менен биротоло ушул жолду улайм деген ойлоруңуз, пландарыңыз бар да, Ооба, улап, ырдап, азыркы учурда аракет кылып атабыз. Азыр көп деле чыкпай окуйм деп атам. Азыр окууга көбүнчө басым жасап атам. Анан ар бир нерсенин өзүнүн убакыт сааты бар дейт ба, Ошого азыркы учурда даярданып жүргөн кезим.
Ушул жолдо азыр сизге ким дээрлик түрткү болуп, ким колдоо көрсөтүп дегендей, балким өзүңүздүн устаттарыңызданбы, ошондой жакын адамдарыңыздан барбы? Ооба, азыркы учурда Бүбүсара Бешеналиевада Кыргыз улуттук Маданият жана искусство университетинде окуйм. Өзүм 2-курсмун. Устатым Элзара Өскөнбаева. Баракелде. Шакиртимин. Мага колдоо көрсөткөн ата-энем жана бир туугандарым, өзүмдүн жакын досторум, саналаштарым мага дем күч берет. Рыда, чык депчи. Ошолордун дем күчтөрү менен ошол жака келдим десем болот. Азаматсыз. Ата-энемдин жардамы менен десем болот. Азаматсыз. Ал эми ушул негизи эле комузуңузду колго алып тургандан кийин биздин телекөрүүчүлөрдү дагы уйкудан ойготуп бир сергек жан дүйнөсүнө бир жагымдуу чыгарма менен жакшы маанай тартуулайлы. Ошондуктан сизден жагымдуу чыгарма болсун. Чоң рахмат. Анда эмесе Барбалыкловдун Гүзал кыз деген чыгармасын каттырайын. Баракелде. Баракелде, азаматсыз. Бул экран артында отурган биздин телекөрүүчүлөрдүн ичинен Гүзал кыздарга арналды деп ойлойм бул чыгарма сиздин атыңыздан. Айымкан айым, ушул өзүңүз фольклор жаатындагы мындай элдик ырларга басым жасап жүргөн экенсиз. Анан
эстрадалык чыгармаларга дагы кызыгып, ошол жака дагы кызыгууңуз барбы? Эстрада жака негизи дастанчылыкка көбүнчө кызыгам. Анан эстрада тойлорго чыгып, туугандарга чыгып ырдап калам эстрададагы. Ал жагы өзүнчө бир жагат. Ар бир нерсенин орду бар дейт го. Ооба, эстрада жаатында деле ырдап жүрөм. Жакшы ооба жагат. Негизи эле ушу ырчылыктан башка аспап ойноп, жана башка өзүңүздүн бир башка кырдуудагы талантыңыз барбы? Башка спорт жагына кызыгам негизи. Өзүм волейбол ойноп жүрөм. Азыркы учурда волейбол ойноп, анан теннис дагы ойноп жүрөм. Негизи кичинекей кезимде спорт жагына барайын деп ушинтсем, анан үйдөгүлөр каршы болуп койгон. Эми кыз баласың, анан эмне кыласың спортту деп ушинтип койгон. Анан кийин кайра музыка жаатына өтүп кеттим. Музыка жаатына кызыгып, ушунчалык бир кызыгуум артып кетти да. Өзүм да байкабай калдым. Анан ошентип спорт жагын деле алып кетем азыр. Волейбол ойноп, залга барып турам. Азаматсыз. Негизи эле ушул жашоодо, ушул чыгармачылык жолунда деле азыртан баштап өзүн бир жаман ой пикирлерге болобу эми беш кол тең эмес, ар бир адам кандай сөйлөйт дегендей, ошол нерсеге өзүңүздү мындай өзүн даярдайт деген ойдомун. Чыгармачылык адам болгондон кийин ошол нерсеге сынып калбай дагы алдыга карай жүрүш керек. Ошондой ой пикирлерге, балким жакындарыңыздан айтылган нерселерге көңүлүңүз ооруп калган учурлар болгонбу? Ооба, мындай жаңы комуз үйрөнүп ырдап чыгып атканда болгон, ооба. Анан көңүл да ооруп калган учурлар деле болгон. Анан кийин анан мындай тааныбагандар или мындай комментарий жазып калгандарды окуп алып, анан бул эмнеге мынтип атат деп баягы жүрөгүм ооручу. Анан кийин уже мага мен эме эмес экен деп калдым да. Ошочу мындай адамдар эми сүйлөй берет дегендейчи. Анан өзүм деле ойлонуп калдым. Мындай көрө албастык деген нерсе бар го. Андай нерсе дагы негизи аябай жүрөгүм ооруду да биринчи эме мындай баштагандачы чыгармачылыкта. Анан азыркы учурда андай комментарийлер көп эле келет. Жөн эле койбойсуңбу, анан тиги бу дегендерчи. Анан эми ар кимдин өзүнүн талантына, өзүнүн эмгегине жараша болот го. Анан кийин макулдуу эле көңүл бурбай коем. Азыр ал сөздөрү мен үчүн мындай мага дух берет десем болот да. Мени күчтөндүрүп дагы да мындай чыгышыма себеп болот. Азаматсыз. Ал эми ушул үй бүлөдө негизи эле кичүүсүзбү же улуу, баягы жоопкерчиликти мойнуна алган улуу кызсызбы? Үй бүлөдө кандай? Үй бүлөдө негизи 5 бир тууганбыз. 4 бир кыз, эң кичинекейи, анан жалгыз кызмын. 4 байкем бар. Ошолордун арасында жүрүп эле мындай тарс өсүп калгам да, мындай. Анан үйдөгүлөрдө негизи айтышат акемдерчи, мындай башкалар менен таанышып калганда дагы сен аябай мындай эркек мүнөз кыз экенсиң, анан эмне үйдө чоңусуңбу, мындай башкара турган кызсыңбы деп ушинте берет да. Анан кийин жок, мен эң кичинекеймин, мындай балдар менен, акамдар менен өсүп калган үчүн анан ошого дагы эме түрткү болот го дейм. Байкемдер менен өсүп калып дагы. Ошол көбүнчө эрке болуп, Ооба, эрке. Жалгыз кыз болуп ошол нерсеге болуп калган дейсиңиз. Азамат, анда көп узатпай кайрадан эле сизден жагымдуу чыгарма сурайлы анда. Кийинки чыгарма. Кийинки чыгарма Жолдошбек Мамажанов агабыздын Элестер деген чыгармасын аткарып берейин. Баракелде. Seni
жыпар гүлдөр жатканды күтөмүн сени мен күттүрбөй келчи сен ар жыл күтүп жолдорумду сагындым сени мен сагындым сени сен менен узатып бара жаттың ачпоочудай эч бир сырды кайрамадың күтөмүн сени мен күттүрбөй келчи сен ар жыл күтүп жолдорумду сагындым сени мен сагындым сени баракелде азаматсыз абдан сонун чыгарма болду деген ишеничтемин. Чоң рахмат. Ал эми ушул айтып калдыңыз, кайра кезектеги суроону бере берсем, ушул окуудан сырткары дагы үнүңүздү бир тарбиялоо үчүн кошумча сабактарды аласызбы? Жок, негизи кошумча сабак албайм. Устатым Элзар эжеден эле сабак алып жүрөм азыркы учурда. Анан негизи кошумча вокалга барып, үнүмдү бир өнүктүрөйүн деген ниеттерим бар. Буюрса ошо вокалга барайын деп, курска жазылайын деген ойлорум бар. Азаматсыз. Ал эми ушул Элзар Өскөнбаева менен биргеликте башка бир концерттерге чыгып, өзүңүздүн талантыңызды көрсөтүп жүргөнүңүздү мен билишимче көрүп калам. Анан ошол негизи окууга келгенден баштап эле болду, ошол концерттерге чыгып, ар кандай бир иш-чараларга катышып, азыр абдан көп болуп турабы ошондой сунуштар, сизге жеке түшкөн сунуштар дагы өзүңүзгө? Ооба, негизи бул жака тапшырып электе, окууга тапшырып электе Ошто болчумун да. Ниязалы Борошев атында училищеде окуганмын. Коллежде окуп келгем 2 жыл. Анан ал жакта жүргөндө дагы сунуштар түшүп турчу. Азыр эми той деген нерсе көп болуп атпайбы? Тойлорго чакырып турушат. Анан тойлорго чыгып ырдап турабыз. Анан бул жака келгенден кийин ошо Элзар эженин шакирттери деп бир топ болуп чыгып аттык. Чоң сахнага, филармонияга концерт койгондо ошондо чыгып аттык. Чыгып, андан сырткары дагы ошол мындай иш-чараларга чакырып турат. Келип ошол кыздар менен келип ырдап бересиңерби деп андай сунуштар көп эле түшүп турат. Менин билишимче негизи эле ушул ырдап өзү аткарып жүргөн адамдар өзүнүн калемине тагандык ырлары дагы болот да, көбүнчө пайызында. А сизде ошондой чымынышыгыңыз барбы, балким жөндөмүңүз? Негизи ыр жазуу жагынан жок. Анан мындай илхам келгенде анан отуруп обон чыгарып коем. Азыркы учурда чыгара элекмин мындай. Анан азыркы учурда иштеп аткан маалым. Ошол обондор менен комузга көбүнчө басым жасаган жөн, ошо дастанчылык бир обонду чыгарайын деген жакшы ниеттерим бар. Баракелде. Дайыма эле ушу комузду көккө көтөрүп, даңкын чыгарып жүрө бериңиз деген жакшы тилектер айтмакчымын. Рахмат. Анда эмесе дагы бир сиз бизге келген убакыт тилекке каршы соңуна келип жетип калды. Сизге көрүүчүлөр менен коштошууга эркин микрофон. Чоң рахмат.
жалпы мени көрүп жаткан ошол деги эле убактыңыздарды бөлүп бул эфирди көрүп жаткан жалпы кыргыз элиме чоң салам жолдойм. Жана ата энеме, бир туугандарыма жана тааныштарымдын баарына салам жолдойм. Сиздердин чакыргандарыңыздарга дагы чоң рахмат. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Дагы да буюрса келип турабыз. Сизге дагы көптөгөн чыгармачылык эргүүлөрдү, чыгармачылык дем жана ошондой эле жаркын келечек каалайбыз. Дайыма эле алгалап, алдыга карай өсүп жүрө бериңиз демекчибиз. Ал эми кымбаттуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто жана ошондой эле өзүнүн бир шаңдуу сонун чыгармаларын арнап берген ырчы жаш талант айым Калилова Айымкан болду. Чоң рахмат сизге. Ал эми телекөрүүчүлөр, сиз менен биргеликте биз кайрадан жагымдуу чыгармага, жагымдуу клиптен кийин кайрадан сиздер менен көрүшөбүз.